Кутман күн урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Азыр дүйнө жүзү боюнча кандай иштер болуп атат? Эми Орусия Украина жергесинде жылып атат алдыга. Украина качып атат. Баягыдай эле жай, баягыдай эле секин, эч кандай мындай тез жылып кетүүлөр болбой атат Орусияныкы. Таза жөө аскер күчү менен техника аябай чектелүү колдонулат. Техникада калбай калды деп атышат. Албетте Орусия алдыңкы дрондорду иштеп чыгып баштап атат. Жана дрондор боюнча Украина менен тирише баштады. Зеленский жакында айтты, жакында биз ошол согуш майданында роботтар менен согушканын көрөбүз дейт. Ошол элдери түгөнгөндө Орусияда баягы мындай негизи элдерди иштетүү бул мындай жеңилирээк да Орусияга, анткени арзаныраак түшүп атат. Жөнүнөн эле аласың кишини, мигрант толобу, африканец толобу айдайсың алдыга. Ошо миналар көкүрөгүнө байланган африканецтер менен видеолор чыгып атат. Одноразки деп айтып атат, анда ошо видеону тартып аткан офицер. Ошондой нерсе болуп атат. Сырткарыдагы ошо африканецтер алгачкы видеолор чыгып атат, дрондор африканецтер жардырып атканы. Африканецтер дрон деген эмне экенин түшүнбөйт экен, жаңы согушту билбейт экен, жаңы тактиканы билбейт экен, анан өлүп атат массалуу түрдө. Бирок ошо Индиядан, Африкадан, Пакистандан ошондой аскер бирдиктери кандайдыр келип ошол иштеп жатышат да. Эми баягы батыш прессасына мерценариец деп коет, наемниктер деп коет. Ошондой болуп иштеп атышат. Анан албетте Украина роботтарды колдонгону менен баары бир уттуруп атат. Алга жыла албай, артка жылып атат. Бир кездерде кээ бир, мисалы үчүн Купянск шаары сыяктуу улам колдон колго өтүп атат. Ушул эле акыркы эле ошо 3 айынын, январдын ичинде эки сыйра ошо колдон колго өттү. Мындай жалпысынан санаганда бир 10 чакты го, эми 18-10 чакты колдон колго кайрып өтүп атат. Же орустар келип желекилип кетет, же украинецтер келип туруп желекилип кетет. Анан ушинтип эле баягы колдон колго өтүлөт. Калган фронттун жергесинде ошо качууга аргасыз болуп атат. Украиналыктар аскерлер эми тактикалык баягы артка жылуу да. Анан ошо менен ушундай АКШ толугу менен колдоону токтотту, бирок азырынча чектелүү түрдө болсо дагы ошол спутниктик чалгындоо системаларды дагы эле маалымат менен бөлүшүп атат Украина менен. Ал эми куралды болсо Европа сатып алып атат АКШдан, жана жеткизип жатат да. Жана Европа негизи азыркы чыгымдарды көтөрүп атат, бирок Европадан ошол чыгымдар жетиштүү түрдө эмес. Европа ошол 2027-28 жылы контингенттерди жиберебиз дейт Украина территориясында. Анан эң кызыктуу дагы Британиянын айтканы болду. Жаңы премьер-министр айтканда британиялык аскерлер ошо Орусия менен Украина чек арасына тынчтык орнотууга ошол британиялык аскерлерге коопсуз болгон заматта барышат дейт да. Эгерде ошондой болсо андай барганын эмне кереги бар да? Мен ушуну түшүнбөйм да, бирок ошондой негизи. Анан ошо Иранда баягыдай эле тынчып атат. Масуд Пезешкиян элдин арасына чыгып аралашып айтып атат, биз деген экономикалык жактан чара көрөлү, жардам берели деп эле ушундай деп атат да. Эми ага алгачкы баягы митингчилер каршы чыгышкан, кыйкырып, бирок эч ким аны сабаган жок. Кызыктуу нерсе. Анан албетте ошо ички тирешүүлөр аябай күчөп атат Иранда. Ошо кичине бир кызыктай өзүн сезип атат. Ошо Аяталладагы, Пезешкияндагы мындай бир өлкө эки бийлик болуп калып атат да. Анан ошол экинчи бийлик көбүрөөк ишенимге артып атат биринчи бийликке караганда, баягы диний бийликке караганда. Ошондуктан анан Аяталлалар менен ошол светтик же болбосо мындай жарандык бийлик Масуд Пезешкиянын кишилери кичине бири-бирине сындарды айта баштады Иранда. Ошондой болуп атат да. Эмне менен бүтөөрүн көрөбүз эми. Бирок баягы бийликти сактадык деп атат да. Бирок сырткы даярдыктар Израилдики жана АКШныкы бүт эле дагы эле уланып атат да. Дагы эле сокку боло тургандай. Бирок араб өлкөлөрү силер баштасаңар ит кылабыз, нефттин баарын кымбаттатабыз деп коркутуп, өзүбүздүн территориябызды беребиз деп Трампты токтотуп атышат эми кечекте. Ошондой. Бул кыскасы. Мен бүгүн ошол айтып кетейин деген нерсе, мени бир нерсе ошол аябай таң калтырды. Ошо көп азыр аналитиктер да айта баштады. Мен ошону көрүп алып айтып атам. Ошол Вайнштейн деген дагы ошо аналитик, АКШныкы, Трамптын жактоочусу айта баштады. Ошо бизде азыр ачыкка чыгып атат. Мисалы үчүн Гренландия деген мамлекет, аякта инуиттер жашашат. Инуиттер бул деген баягы эскимостор менен бирден чыккан эл. Анан кичине ошо монголдорго жана бизге тууган болуп чыгат. Байыркы элдердин бири, эң байыркы баягы элдерден бири да. Ошол инуиттер
бирок алардын тили такыр башкача. Албетте генетикалык коду дагы бир аз айырмаланат. Бирок ошо эскимостор менен нуйнуиттер туугандар. Аны ошол эскимостор Гренландияны бир кездерде Гренландия эч ким жашаган эмес аякта. Мурун ага чейин кайсы бир Туле деген ушул эл жашаган дейт. Анан ошол Туле деген эли кырылып кеткен дейт ошол кыштан. Анан кайра ал жерге ошо 15-кылымда, 16-кылымдарда Эрик Торвальдсон деген же болсо Сары чач Эрик деген ошо викинг өз мекенинде 2 кишини өлтүргөндөн кийин аны соттошуп Альтинг аны кубалап таштаган. Альтинг бул деген алгачкы ошо парламенттик мындай кандай жыйын деп айтса болот да, жогорку кеңеш. Ошо Данияда байыркы ошо викингтердин жогорку кеңеши аны кубалап салган. Ал кубалап салганда балдарын алып алып, жана кулдарын алып алып, трел деп коебу. Ал качкан ошол Гренландияга. Биринчи Исландияга качкан, Исландиянын ары ошо Исландияны башка ошо викинг ээлеп алгандыктан даже Гренландияга чейин качат, анан Винланд деп Канадага чейин качат, Винланд деп Канаданы ачышат, анан алга качкандардан болот да, ошо европейцтерден Колумбка чейин. Анан бирок ошол жерден кырылып кетишет да, кырылып кетип жок болуп кетишет. Кийин кайра ошо инуиттер келип баягы отурукташып алышат, ошо жашай башташат. Инуиттер эскимостордун туугандары. Ошо анан кийин ошо аябай көп нерселер болуп тарыхта. Экинчи дүйнөлүк согушта АКШ аны база катары колдонуп, эгерде карасаңар, мисалы үчүн Орусия менен АКШнын же Канаданын ортосунда Гренландия так турат, бир аз АКШга ооп. Анан эгерде ошо АКШда мисалы үчүн ээлик болсо Гренландияда, ошо экинчи дүйнөлүк согушта дал ошол жерден алюминий алышчы самолеттор жасаган. Ал жерде ошол кансыз муздак согуш кезинде абдан көп америкалык базалар жайгашкан, жана ошо атайын жабдыктар жайгашкан, космостон учуп келаткан ракеталарды байкаш үчүн, жана ошол ракеталарды атып түшүргөнгө аракет кылыш үчүн да. Жана керек болсо өзүнүн ракеталарын ошо СССРге түшүрүш үчүн. Ушул жерде муздак кансыз согуш бүткөндөн кийин базалардын баары ташталган, жана 30 жылдан бери чирип-ирип, тоңуп, мындай бузулуп кеткен. Мындай чектелүү кандайдыр контингентке уруксат берилген, бирок андан кийин Кытайлар ошол Гренландияга кире башташкан да. Кире баштап туруп, анан ошол жерден инвестиция кылып, баягы сейрек кездешүүчү металлдарды иштетебиз деп порт жасап, ага кичине портторду салып, инфраструктураны көтөрө баштаганда, азыр болсо Трамп атырылып кетти, АКШнын бүт элитасы атырылып кетти. Бул деген биздин маңдайыбызга отуруп алганда эле Кытайлар бул жерге базаларды койсо, инфраструктураны өнүктүрсө, бул биздин улуттук коопсуздукка чоң коркунуч деп айта башташкан. Дүйнөлүк азыр глобалдык жылуулануу болуп аткандыктан ал жердеги дагы муздар эрип, жолдор ачыла баштады, ошо деңиз жолдору. Кытайлар ошол жолдорду колдонобуз деп ойлоп жатышкан. Анан албетте азыр ошо Трамп айтып атат, бергиле мага Гренландияны, бергиле деп ошо инуиттерге, анан Данияга тиешип атат да. Бир кездерде экинчи дүйнөлүк согуш бүтүп атканда биринчи ага чейин ошол Дания, Швеция менен Норвегия үчүн аябай катуу тирешишкен. Акырында ошо Швеция, Норвегия көз карандыкка алган. Көз карандыкка алганда Дания ошол жерин кайра берип, бирок бир гана ошо королдук да, бул ошо Гренландиянын өзүнө калтырган, жана Исландиянын өзүнө калтырган. Кийин ошол дагы бир нече ушундай иш аракеттер болуп, аяктан бир кездерде ошо 20-кылымдын башында бир ошо көчүрүлүп кеткенде инуиттердин бир кескин бөлүгү ошондо курал колдонуп туруп жергиликтүү туз эмес деп туруп атып салышкан. Көп эле ошо тирешүүлөр болгон, бири-бири менен согушуп эле жүргөн да, ошо аякта деле инуиттер багынбай, өз көз карандысыздыгын сактаганга аракет кылышкан, бирок багындырылышкан да ошол Дания аркылуу. Анан эң бүгүнкү жаңы нерселер чыгып атат. Ошол Дания 20-кылымдын ичинде, ошол 70-жылдары ошо инуиттер ошо кездеги өлтүргөн үчүн алар сотко берип, инуиттер соттон жеңип, 90-жылдарга жакын алар сурашыптыр, эмеде акчаны утушуптур. Ошол Дания аларды анан бага баштады да, кичине акча берип, бирок Дания үстөмдүк кылып, административдик баягы башкаруучу үстөмдүк кылып турган. Анан ошол кездерден баштап алар деген ошо стерилизацияны баштайт экен да, ошо азыраак буларга пособие төлөйлү, ал булардын санын азайталы, көбөйбөсүн деп тигилер акча ала баштаганда, көбөйө баштаганда бүгүнкү күнү 160 000 киши болмок дейт инуиттерден Гренландияда. Даниянын кесепетинен бүгүн 50 000, ошол 59 000 жанында да, 50 000ден ашпайт. Эмнеге ушундай болду? Кыздарды булар деген күчкө салып эле, келип эле врачтар гинекологиялык кароо кылабыз деп эле
наркоз берип эле баягы ичине ошо спираль салчу экен да. Спираль салып туруп баягы төрөгөнгө мүмкүн эмес кылып салчу экен. Кээ бир учурларда баягы операция жасаганда ичиндеги атайын ошо бала төрөтө турган органдарды, жумурткаларды баягы кыркып салчу экен да. Ошентип анан бир нече ошондо аялдын 50% дейт ошо жашап жаткан аялдардын, ошо инуиттердин ушинтип уулу төрө күз кылып салышыптыр да даниялыктар. Анан ошого аябай баягы көп киши ошол аялдар бала төрө албай анан бир өзүн өзү өлтүргөнгө мажбур болуптур дагы. Анан көп аябай ошо бир кездерде ошо 2000-жылдары Дания номер 1 болду да өлүмдөр боюнча. Анан жакында эле 5-6 жыл мурда ошол бир кыздар өзүн баягы тыңшап, эмне болуп атканын юридикалык билим алып, түшүнүп, укугу бар экен, ошол жөнөкөй эл эмес экен, ошо өз мамлекетин кура алат экен, көз санасы үчүн мындай күрөшө алат экен, ушунун баарын түшүнүп, врачка барып текшерилсе дейт, спираль таптык дейт. Анан спираль таап туруп сотко берип, ошо баягы бир малда ошо нерсе билине баштады дейт. Даниялыктар нак эле ошо европейцтер барып эле ушул 20-кылымдын ичинде эле ошо жакынкы эле күндөр эле ошо барып анан күчкө салып эле, мындай айтпай эле, эчтекеге дебей эле ушундай спираль салып кетчү экен да. Анан гренландиялык аялдарга ушул нерсе аябай чоң азыр скандал жаратты. Анан албетте ошону Эгеде деген жаңы премьер-министр жаңында шайланган Гренландияда. Анан Даниядан көз карандылыкты алабыз деп сүйлөй баштады. Трамп ушул аралды алып алам десе, жок, биз көз карандысыздык үчүн күрөшөбүз дейт. Территориясы килейген да. Иран менен Ирактын территориясы ичине батат да. Аякта көп болсо 50-60 эле миң киши азыр жашап жатат. Анан албетте бүт нефть бар, уран бар, серик кездешчү металлдар бар, газ бар, ошо серик кездешчү металлдардан итрий бар, ошол алюминий бар дейт. Ошол нерсе абдан, литий дагы бар дейт. Ошол нерсе абдан керек болуп атат АКШга. Анткени мөңкү күнү АКШ мисалы үчүн анын космостук технологиялары 90% Кытайдан келген материалдардан көз каранды. Кытай киче бербей койсо эле космоско Илон Масктар ракеталар учпай калат да. Ушундай нерсе болуп жатат. Анан аябай көз каранды болуп атат. Кытайлар ошону басып албасын деп тимелер шашып атышат, баягы сатып албасын деп. Эгеде ойлонуп атат да, мен үчүн Кытай күрөшүп атат, мен үчүн ошо биз үчүн АКШ күрөшүп атат, Дания да күрөшөт, Европа да күрөшүп атат. Кана эмне кылсак экен дейт. Балким ушуну көз карандысыз алсакпы деп. Анан ошол Трамп менен басып алам десем, Гренландия жакында эле ошо 3 айында тиги европалыктар аяка аскерлерин жиберди, 1-2 гүл күмүштү коргойбуз деп, атайын үйрөтүүлөр жасайбыз деп, военный учениялар жасайбыз деп. Ошондой эле бир анекдот болуп атат. Бирок анын сырткары ушул нерсени билгенде, ошо азыр жаңы чыгып атат, муну бүт баягы стерилизация күчкө салып, аялдарды төрөткөнгө мүмкүнчүлүгүн чектетүүсү. Ойлоп атам да, туйата, могу европалыктар чын эле адам укуктары дейт, эл аралык укук дейт. Бирок иш жүзүнө келгенде сен абориген болсоң, мына бетиң күрөң болсо, сен туз эмес болсоң, билимиң жок, инновацияң жок, эчтекең жок. Аялдарыңа спираль салып салат экен, төрөтпөй. Эркектерге арак берип карматып коет экен, бүттү. Эркектер арак ичип эле, жыргап эле, шаң шөкөттө жашап өлүп кетет, аялың бала төрөбөйт экен. Ошентип кырылып эле кетет экенсиң. Бирдемке дейин десең, полиция иштеп коет да, 1-2 кишини лидерди атып салат экен да. Ушундай нерсе болуп жатыптыр. Ал эми биз билбеген көмүскө иштер дагы болгондур, баягы атайын кызматтар иштегендир, аны дагы билбейбиз да, бирок иштесе керек да. Ушундай туугандар, ушуну көрүп туруп, ушуну билип туруп, аябай бүтүм эле ойлонуп атам да. Ошо бизде нефти жок экен, бизде бүт Менделеевдин таблицасы бар, 500 миллиарддык капитал бар толлорубузда, бирок аны казып чыгуу аябай оңой эмес да. Казып чыгуу, жеткирүү, биздин Евразиянын дал ортосундабыз. Бизди Кудай сактаптыр. Биз деген ошо Евразиянын ортосунда болгондуктан логистика оор, жана байлыгыбыз тоонун ичинде болгондуктан аны казып чыгыш оор, ошондуктан бизди Кудай эле сактаптыр да. Кичине эле эртең жеңил алынуучу ресурстар табылса бизде, ошо Кумтөр эми болду, Кумтөр эми колго алдык, бирок эртең дагы бирдемкеси ушундай табылса, туята туугандар, эгерде тезирээк элибизди окутпасак, мындай акылдуу кылбасак, баягы тизесин бүгүп, ак кишинин астына жүгөнө койгондой кылып тарбиялабасак, эмесе ошондой болуп атат. Мына мен комментарийлерден көп окуйм. Бизде биринчиден ошо араб элдеринин астында тизесин бүккөндөр бар. Экинчи ирет биздин баягы элибиз ошол европалыктардын астына тизе бүгөт да.
негизи баягы Орусияга тизипкөндөр бар. Ой, Орусия, Русь, укмуш деп ошо заматушку деп тим эле жазышат да комментарий. Үчүнчүлөр болсо Европа, Американын астынан тизесин бүгүшөт да. Европа бул эң номер 1. Кандай ойлоносуңар? Ой, Европаны сүйүш керек дейт да. Мынакей Европа бар туугандар. Эгерде өзүбүз акылдуу болбосок, жогорку деңгээлде билимибизди көтөрбөсөк, инновацияларды билбесек, балдарыбыз акылдуу болбосо, эртең Европа келеби, Кытай келеби, арабтар келеби, ким келет де, ким келип туруп бизде үстөмдүк кылса, биз алар астында баягы жүгүнүп жүрсөк, тизебизди бүгүп жөргөлөп, инуиттердей кылып салат да, жок кылып салат. Курал мененби же спираль тыгыппы аялдарга, же жаңы вирус ойлоп таап ошол вирусту тыгып коюппу, же жумушсуздукту кылып коюппу, жасалма интеллект роботторду таратып. Шылса туугандар, ушундай аябай адамдык капиталды көтөрүшүбүз керек, үйрөнүшүбүз керек, окушубуз керек. Страшный историялар болуп атат да, ушундай эгерде мындай өзүбүздү өзүбүз койоруп койсок, жок болуп кетүү бир паста эле да. Ошон үчүн туугандар, ушуну дагы бул да историяны, бул окуяны билип койгула, жана балдарга айтып бергиле, жана балдарды келечекте ошо күчтүү мамлекет жана кыргыз элди курууга, түптөтүүгө үндөгүлө туугандар. Ушундай нерселер болуп жатыптыр. Адам укуктары дейбиз. Адам укуктары бизде. Биз аларды ээлейбиз. Демократия бизде нак. Башка жерлерде кичине экилик, үчлүк стандарттар иштейт экен. Эмне деп ойлойсуздар? Комментарийлерде жазгыла.